بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Cemaat, bugünkü sabak ara kızıktı, ara жоопкерчиликтүү. Biz кейбирибиз муну аткарып да келе жатабыз, кайдыгер болуп аткарбай да келе жаткандарыбыз бар. Uykudan turgan ар бир инсан, эркек бе, аял бе, чоң бе, кичине бе, үч нерсени сөзсүз аткаруу сунна, сүннөт. Эгерде күндүзгү күнүбүз куунак өтсүн десек. Бул хадис менен бекемделген. Аны медицина илими да тастыктайт. Абу Хурайра риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан. Анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам кал. Пайгамбарыбыз мындай деди. Яқиду шайтан аля қафияти раси ахадикум иза хуа нам саласа уқайда. Субханаллах. Пайгамбарыбыз Шайтан алейхи лаъна, Аллахтын каргышы тийгир шайтан ар бириңер уктап атканда сөзсүз түрдө желкеңерге, кара кушка, желкеге үч түйүндү түйүп туруп, ар бир түйүндө колу менен же сөмөй менен бир уруп дем салып коет дейт. Шайтан дем салат. Эми мындан келди, бүгүнкү сабагыбыздын темасы шайтандын үч түйүнү же шайтан салган дем деп түшүнсөңүз болот. Элестетиң. Кара кушка желкеге алып келип, шайтан бир түйүн түйүп уруп коет, же дем салып коет деген түшүнүк. Дагы бир түйүп, дагы урат, же дем салат. Үчүнчүсүн дагы катуу түйүп туруп, катуу уруп коет, катуу дем салып коет. Бул желке же кара куш кайер десе, чалканча жатканда жастыктын эң өйдөрөөк жери тийген жер. Кээ бир адамдар жастык коймоюнча уктай албайт да. Болсо мындай сүлгүнү ороп туруп, ушундай бир муштумдай кылып туруп ушул жерге койсо, аябай рахаттанып уктайт. Кээ бирлердин башы балышка тийбей эле коңур тартып кетет, мисалы. Ушундай. Эми үч түйүн. Ядриб макана кулла уқда. Ар бир түйүндү түйүп атканда сүйлөп туруп, уруп, анан дем салып коет. Эмне деп? Алейка лейлун тавил. Uzun uqtay ver, uqtay ver dagı deydi. Ferqud aleyke leylun tavil. Sana uzun tün qalayım, uzun uyku qalayım. Ferqud göşülüp uqta. Bilesiz bu göşülüp uqtagan qanday болады? Göşülüp uqtagan akıyıp kalsan dele, bir kolun астында кайрылып аркаңа өтүп калса деле, мынол жака шалчанын изи өтүп калса деле, эсен сезбей шилекейин куйлуп уктайсың го. Ушуну көшүлүп уктоо деп эсептейт. Ушинтип анан уктайбыз. Бул ар бирибиздин башыбызда ушундай бар. Эми ушул түйүнү чечиш керек. Шартын айтып атат, эми жолун айтып атат пайгамбар. Фа ин истайқаза, эгерде кимдир бирөөңөр уйкудан ойгонсо, фазакараллах, Аллахтын ысымын атаса. Балыштан башын көтөрөр замат Бисмиллахир-рахманир-рахим десе, автоматтык түрдө заматта бир түйүн чечилип кетет деп атат. Бирок кээ-биркилер бар да, сөгүнүп турган. Уктап орнунан турганда сөгүнүп турат да кээ-биркилер. Неңди паланчы кылайым, ол жерим мындай болуп калыптыр.
Эми ушуга да сөгүнөт экен. Мында анын түйүнү чечилбейт, ошол боюнча калып кетет. Элестетиң, бул хадис. Кара. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. Ойгоноору менен бисмиллахир рахманир рахим десе, ин халлат уқуда, баягы түйүндүн бирөөсү заматта чечилип кетет. Турары менен فإن توضأ إن حلت عقدة. Эгер туруп дарат алса, анда экинчи түйүн чечилет. Ошентип эки түйүн чечилет. Даро. Бисмиллах менен бир түйүн, тахара, вуду, дарат менен экинчи түйүн чечилет. Бирөө жөн эле бисмиллах деп турду, дарат албады, экинчи түйүн ошол боюнча калып кетти. Чечилген жок. فإن صلى إن حلت عقدة. Эгерде намаз окуса, мейли ал куфтанды окуду, мейли ал тахажжудду окуду, мейли ал багымдатты окуду. Үчүнчү түйүн чечилет. Үчөө катарынан чечилет. Ушул үч түйүн чечилип эле кала турган болсо, فأصبح نشيطا طيب النفس. Анда ал таңга, күндүзгү күнгө көңүлү көтөрүлгөн, хуунак абалда, нафсы өтө тазарган абалда күндүн чыгышын жана күндүзгү күндү тосуп алат деп атат. Хуунак абалда, күлүмсүрөгөн абалда, көңүлү көтөрүлгөн абалда, тыйбан нафс, нафсы таза болгон абалда. Ишке жөнөгөндө эле кошунасы мынтип кирип кетсе деле, кошуна менден уялып атат деп, нафс таза болот. Эгерде бисмиллахты айтып коюп эле, дарат албай намаз окуй кеткенде, кошунасы бир башына кирип кетет. Ой, өтөң ушу кошуна жинди, ушу мени урган аткан экен да, ушул өлтүргөн аткан экен да деп, көрдүңүзбү? Тыйбан нафс деген, нафс бүт баарына таза боло баштайт. Жакшы күмөндө келеби ишке чейин. Эми карап туруң. Ва илля. Бисмиллах дебеди. Дарат албады. Намаз окуган жок. Же ошол үчөөнүн бирөөсүн аткарды, же экөөсүн аткарды, бирөөсүн аткарбай койду. Асбаха хабисан нафс каслан. Ал нафсы өтө жийиркеништүү, бирөөлөрдү да жийиркеништүү абалда көрө турган, каслан, жалкоо, арамза болгон абалда кечти күтөт. Күндүзү кечке жетет ушинтип деп атат. Андыктан бу шайтандын түйгөн үч түйүнүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан үч сунна менен дайым чечип жүрөлү. Уйкудан турарда бисмиллахир рахманир рахим. Дароо барып дарат алып, дароо барып намаз окусак, үч түйүн катарынан чечилип, күндүзгү күндө бардык өзү сыяктуу мусулмандарга эң мыкты күмөн, көңүл көтөрүлгөн, нафс көөдөн деген көкүрөк нафс таптаза болгон абалда түнгө киребиз. Ушул үчөөнү же үчөөнүн бирөөсүн аткарбай кое турган болсок, анда нафс аябай жийиркеништүү, бирөөлөрдү дагы жийиркеништүү күмөн менен тиктеп, өтө жалкоолонгон, нафс оор болгон абалда кечке жетебиз. Кудай сактасын. Аллах баарыбызды шайтандын азгырыгынан өзү сактасын. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва, фа'фу анна я рахим би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.